комитет мүшелері, урматтуу Исак Айтбаевич, башында менин билдирүүм бар. Бул эл аралык маселе болгондугуна байланыштуу официалдык тилде айтууга уруксат берип койсоңуздар. Уважаемые члены комитета, уважаемые приглашенные, мы считали и всегда будем считать Таджикистан нашим братским, дружественным народом, соседним государством. Но последние высказывания начальника УВД Сагдийской области Таджикистана я считаю абсолютно провокационным, не соответствующим действительности и исторически неоправданным. Если этот генерал хорошо помнит историю, еще в 1997 году, 18 мая, после гражданской войны, главный мирный политический документ подписан именно в Бишкеке с участием специального представителя генерального секретаря ООН. Чтобы документально подтвердить, я хотел бы зачитать обращение тогдашнего президента Таджикистана и лидера объединенной оппозиции на имя кыргызского народа. Таджикский народ всегда с благодарностью будет помнить о той бескорыстной помощи, которую оказывал братский кыргызский народ в годы трудных испытаний, связанных с гражданским конфликтом в Таджикистане. Тысячи наших соотечественников, вынужденно покинувших родину и нашедших приют в Кыргызстане, всегда будет помнить о гостеприимстве и открытости кыргызского народа. То есть высказывание данного генерала противоречит позиции действующего президента Таджикистана. И он не уличный политик, он не лидер НПО, он генерал, он занимает высокий пост. И надеемся, что таджикское руководство примет соответствующие меры в отношении данного генерала. А так, уважаемые члены комитета, я хотел бы инициировать и поддержать мою инициативу о том, что в отношении данного генерала поручить Министерству иностранных дел Кыргызской Республики объявить персоной нон-гранта начальника управления МВД Сагдийской области Таджикистана генерал-майора Абдулла Наджувонова. И будущее впредь, где бы он ни был, какую должность не занимал, если кто-то будет высказывать оскорбительно в отношении нашей страны, нашего народа, мы должны отвечать таким образом. Это в нашей практике второй раз. Впервые был инцидент в отношении гражданина Финляндии, представителя Международной комиссии от имени ОБСЕ, господина Кюми Кирилина. И в завершение хочу зачитать стихотворение великого таджикского поэта Сади, великого мудреца, очень почитаемого поэта нашей республики. Он сказал следующее в отношении клеветников. Не знает тот, кто клевету плетет, что клевета потом его убьет. Спасибо, и я надеюсь, что вы поддержите. Биздин жерибизде ушундай маселе болуп аткандан кийин ушуну көрөйүн деген максатта келип отурамын. Эми бул маселе ачык айтыш керек. Бул эки мамлекеттин ортосундагы маселе. Эки мамлекеттин ортосунда маселе болгондуктан бул бир гана жол менен чечилет. Сүйлөшүү жолу менен. Чабышуу жолу менен чечилбейт тууганда. Чабышып, мен мындан күчтүүмүн, ал менден күчтүү деп тытышып, чабышып чече албайбыз. Эки мамлекеттин ортосунда болгондон кийин биз муну дипломатиялык жолдор менен, сүйлөшүү жолдору менен, переговорлор менен гана бүтүрөбүз. Бирок ошол переговорлордо, ошол сүйлөшкөндөрдө мамлекеттин кызыкчылыгын, ушул жерде жашаган ар бир адамдын кызыкчылыгын сактаганга бүгүнкү бийлик илдеттүү. Биз бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Мына ушул азыркы бийликте отурган адамдарга, ушул бийликтин өкүлдөрүнө представлять этип келип аткандарга мүмкүнчүлүк берели. Сүйлөшсүн ошолор. Чечишсин ошол маселени. Чечиш үчүн биз талапты коюшубуз керек. Бирок чечкенде мына кече жылмалап коюп маселени бүгүн чыгып атат, туурабы? Бүгүн жылмалап койсо, эртең дагы чыгат ушул маселе. Ошондуктан нече жол эмес да бул? 80-жылда берилди. Сөз бериңиздер. Ошондуктан, урматтуу туугандар, ошондуктан маселени тамырынан чечиш керек. Чечкенде канчалык кыйын сүйлөшүү болсо дагы, канчалык оор сүйлөшүү болсо дагы, башка болсо дагы элдин кызыкчылыгы үчүн, элдин коопсуздугу үчүн маселени чечүүгө милдеттүү. Биз ушуну талап кылышыбыз керек. Бул бүгүнкү күндөгү
bizdin, sizlerden her bir gajdanın hukuku emas, bu bizim milletimiz. Milletimiz. Biz kantip bolbay kaldı, jürбей kaldı dep turup bir karış жерimizni iki karış жерimizni aldırabız. Biz aldırmayız. Buna bugün Cuma günü hurmatlı tuğanlar, bizdin komşularımız dağın elhamdülillah musulmanbız деген musulman halk. Uşul jere turganımыздın paşti 100% biz musulmanbız. Musulmanlar birbirine tayak götürüp, birbirine kapa kılıp, tim böyle birbirini öldürüp sokturganга yol bermешибиз керек. Biz bir tuğan elimiz. Bir tuğan elimiz. Oşonduktan biz bular menen jakın komşularımız menen süйлöşüp çekişibиz керек. Bulardı biz açık aytayım. Düşman katары көрбөшүбүз керек. Komşu katары görüşүбüz керек. Komşular birbiri menen til табышпай кичине талашып кеткен катары көрүшүбүz керек. Düşman katары көрүп албагыла. Айрыкча мындай жаш балдары бар, каны кызык балдары бар. Ушул туура түшүнгүлөр. Эгерде каны кызуулук кылып туруп, силер бир иш кыла турган болсоңор, алар дагы бир иш кылат. Ошентип көбөйүп кетет. Ошондуктан, урматтуу туугандар, биз кичине сабырдуулук кылайлы. Сабырдуулук кылайлы. Мүмкүнчүлүк берели сүйлөшкөнгө. Жана гана кеттик десене 5-6 10 жүзүбүз чогулуп алды, чаап кетип кала бербейли. Бирок, урматтуу туугандар, бул биздин урматтуу комшуларыбыз билиш керек. Эгерде бизге bir muştum көтөрсө, biz 2 muştum көтөрөбүz. Эгерде бизге 2 muştum көтөрсө, biz 10 muştum көтөрөбүz. Bizdi мына комшуларыбыз билиш керек муну. Biz буларга мусулмандык bir туугандык менен жакшы мамилени кылганыбызды, булар бизди мындай коркуп калды деген мамиле ойго келбеш керек. Biz кыргыздар эч качан корккон эмеспиз. Bir карыш жерибиз эч кимге бербейбиз. Мына ошого турушубуз керек биз. Turuşumuz gerek. Hiç kaçan. Kaysıl başımıza kül düşkönde dağın, biz ata babalarımızın yerin. Özümüz tuğulup öskön, toprağımız altın yer hiç kimse vermeyiz tuğan. Buna oşonu, hurmatlı tuğanlar, biz tışlık yolumaya çeçen hareket kılışımız gerek. Men bunu aytkanım sebebi, sözsüz türdü, men bunu aytkan sözlerim bularga jetet. Bular ugat, bilet. Bирок, daha bir jol aytayım. Ушул бул проблема Көкташтын эле проблемасы эмес, Аксайдын эле проблемасы эмес. Бул бүт Кыргызстандын проблемасы. Кыргызстандагы ар бир кыргызмын деген, ар бир кыргызстандыкмын деген ушул проблеманын үстүндө азыр ойлонуп отурушат. Мен ойлоймун, урматтуу биздин президентибиз, мамлекетибиздин башчысы, өзүңүздөр жакшы билесиздер ал кишини. Жанагы ыймандуу, мындай бир ынсаптуу, жакшынакай киши экенин билесиздер. Туура бул жердеги кээ бир адамдар, кээ бир бийлик өкүлдөрү туура эмес мамиле кылып, же туура эмес чечим кабыл алышып, ушул маселеге келип такалып калышыбыз мүмкүн. Бирок мен ойлоймун, президентибиз ушуга мына бүгүн ушунун үстүнөн иштеп атат. Силердин проблемаңарды чечемин деп аракет кылып атат деп мен ишенемин деп туугандар. Ишенемин. Силер дагы ошого ишенгиле. Ошондуктан сабырдуулук менен биз муну күтүшүбүз керек. Сабырдуулук менен биз аракет кылышыбыз керек. Ошол эле мезгилде, эгерде биздин коңшу туугандарыбыз бизге тууганчылык мамиле кылбаса, коңшучулук мамиле кылбаса, бир туугандык мамиле кылбай турган болсо, алар ошого жараша жоопторун алышаарын дагы эч качан унутпаш керек. Biz, hurmatlı tуугандар, айрыкча мына жаштар, жанагы бул жердеги апаларыбыздын, энелеримиздин, кыздарыбыздын, кичинекей жаш балдарыбыздын көз жашын төккөнгө эч качан жол бербейбиз. Эмне болуп кеткен күндө дагы, кайсы башыбызга караан түшкөндө дагы биз өзүбүздүн жерибизди эч кимге бербейбиз. Биздин жерибизди эркин жүргөнгө, жерибиз менен жерибизди улап эркин барып келгенге биз толук укуктуубуз. Жана биз ушуга жетишебиз, Кудай кааласа. Жетишебиз. Ошого силер сабырдуулук кылгыла. Бурушуп талаш менен, тытыш менен, чабыш менен бул нерсе бүтпөйт. Бул сүйлөшүү жолу менен, дипломатия жолу менен бүтөт тургандар. Ушуга туура түшүнгүлөр. Бирок ошол эле мезгилде бул жерде
айылыбыз Кудайга шүгүр. Башка жерде жүргөн балдарыбызга айтышыбыз керек. Келсин ушул жерге. Турушсун. Баягы Жалал Абад, Ош, Баткен, Россиядан бери келсин балдарыбыз. Туылган жердин топурагы алтын деп кыргыз бекер айткан эмес. Себеби ушул өзүбүздүн топурак менен акыретке барганда топурагын кыргыз топурагы эмне үчүн алтын деп айткан? Себеби адам бул дүйнөдөн өткөндөн кийин өзүнүн топурагына чулганып жатса, туылган жерин топурагына чулганып жатса, же болбосо баатырларыбыз, жоокерлерибиз жоого аттанганда топуракты алып, түйүп белине түйүп кеткен. Мен өсөм Кошокөм биледі. Жерибиздин топурактын алтындыгын мына кыргыз ушинтип айткан. Бул топурагыбыз алтын. Биз топурагыбызды эч кимге бастырбайбыз. Муну туура түшүнүңүз. Ошол эле мезгилде урматтуу угандар, биз мусулман калк болгондон кийин эртең акыретке барганда бизде сен кайсы уруудансың, сен кайсы улуттансың деп сурабайт экен. Биздин суракта сен мусулмансың, мусулман эмессиң деген гана сурак болот. Ошондуктан биз альхамдулилля мусулмандын баласы болгондон кийин мусулманга мусулманча мамиле кылышыбыз керек туугандар. Ушуну эстен чыгарбагыла. Мусулманча, бир тууганча мамиле кылышыбыз керек. Биз тараптан жамандык болбосун. Биз тараптан мамиле жакшы болсун. Ошол эле мезгилде биз тараптан күчтүн дагы көп экендигин баардыгы билиш керек. Мен силерге бул жерге келгенимдин эң башкы себеби силерге дем күч берейин. Силерге бир ушул тынчтык жол менен чечилиши максаттарын айтып кетейин деп атайын.